Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Бирөөгө мисалы сыйкыр окутуп болгон болсо же жин кирип кеткен болсо, аны паника болуп, тияка алып барыш керек, бияка алып барыш керек, больницага алып барыш керек, же болбосо кандай бир жинниканаларга алып барыш керек дебеш керек. Аны не? Эгер сиз билсеңиз, өзүңүз тыйым салыңыз. Болбосо, алымдар, хафиздер бар, тыйым салгандар, устаздар. Ошолорго алып барып тыйым салдырып коюңуз. Эми ал корккондон же сүйүнгөндөн кирип кетти, же болбосо кандай бир күнөө кылгандан кирип кетти. Ошону кайра эле чыгарып коюш керек. Тыйым салып, Куран окуп, жинди чыгарып койсо, кайра эле өзүнүн акыбалына келет. Ошого иншалла анча мынча жерден кээ бирөөнө кирип кетсе, жумуштан чыгарып жиберип, аны киши ордуна көрбөй, жок, жумушун иштей берсин. Жинин чыгарып койсун, болду, жумушун иштей берет. Кадимки эле ошол эле киши болот. Же болбосо баягы баласына жин кирип кеткен болсо, баласын бала дебей калгандар бар да. Жок, ал эми баягы окустук болду, же болбосо кандай бир Алланын сыноосу болду, кирип кетти, аны чыгарып коюш керек, болду иншалла. Ошол эле балаңыз, ошол эле бойдон андан да жакшы болуп кетиши мүмкүн, такыба болуп, Аллахтан коркуп. Алла таала ар кандай сыноо бере берет. Ошо жинден, сыйкырдан сак болуш үчүн Ихлас Фалак Нас сүрөсүн эртең менен кечинде окуңуз, болду иншалла сак болосуз.